Adamdын экономикалык өңүттөгү акылары. Кыйба чырпык ноданы, калыс кылгын соданы. Күтөр сени ошондо ар бир дуан оданы. Арсыз дарча чыргылба, салба башка кууганы. Инсап кылсаң байыйсың, аш көздөнсөң тайыйсың. Чектен чыксаң челишер, дайыны жок кайыйсың. Калыс сөздү тандасаң, көрүп үзүр жарыйсың. Нурмолдо Наркулуулу 1838-жылы туулуп, 1920-жылы каза болгон. Адамдын экономикалык өңүттөгү акылары. Соода сатыкка жана алыш беришке байланыштуу абалдар. Биз бул бөлүмдө экономикалык алакаларда адам акысына маани берилиши керектиги тууралуу, динибизде арам деп эсептелген киреше булактарына кирип калбоо жана соода сатык ахлагына байланыштуу кээ бир маселелерге токтолобуз. Коомдук турмушубузда азыр кеңири орун алган арам болгон дарттардын башында турган паракорлук, алдамчылык, сүткорлук, таразадан кымтып калуу, карызды убадалуу мөөнөтүндө кайтарбоо, билип туруп товардын айып кемчилигин жашырып сатуу же колдонуу мөөнөтү эчак бүткөн товарды сатуу сыяктуу иш-аракеттер адам акысынын тепсөө болуп саналат. Жеке кызыкчылык жана акча үчүн керек болсо адамдын ден соолугуна зыяндуу химиялык кошулмалар бар экендигин билип туруп, кээ бир азык-түлүктөрдү базарга алып чыгууда күнүмдүк арам акча түшүргөнү менен адам акысы жана арам пайданын эсеби акыретте абдан оор болору бышык. Мындан улам дүйнөлүк соода жана базар нарктарынын ар түрдүү айла амалдарынын арааны жүрүп турган азыркы учурда адам акысынын аяк астында тапталып жаткандыгын, мусулмандар катары биз да арам пайданын туманынан айрым учурларда кара тумоого кабылып жатканыбызды көрөбүз. Капкайдан чыгарылган теги күмөн кээ бир азык-түлүктөрдүн курамында адам ден соолугуна абдан зыяндуу эмне деген химиялык кошулмалар, консерванттар, эмульгаторлор жана синтетикалык уулуу заттар менен боектор бар экенин даана билип турса да, оңой олжого ээ болууну гана самап, аларды азык-түлүктөрдүн курамына нормадан ашык кошуу, муну товардын рецептурасында же жасалуу технологиясында ачык көрсөтпөө, кызыл түс менен калктын көзүн ала чакмактатып, аяламга адаттан тышкары даңазалаган көрнөк жарнак рекламалар аркылуу базарга алып чыгып сатуу, арам же шектүү тамак болсо да халал, мусулманча деген аттарды курулай жабыштыра салып, мусулмандардын адал таза азыктануу этикасы менен ойноо сыяктуу соода сатыктын шойкондуу аргалары чындыгында адам акысын бузуу маселеси экендиги анык. Албетте адам өз күнөөсүн өзү тартат. Ошондуктан адилеттүү жана такыба жашагысы келген ар бир мусулман эң уболу соода сатыкта жана азык-түлүктөрдү колдонууда адам акысынан абдан сак болууга, айрыкча өзү баш болуп, бала бакырасына адал нерселерди гана ичирип жедирүүгө абдан маани берүүсү зарыл. Темабызга келсек, киреше табуунун динибизде тыюу салынган түрлөрү мына булар. Үстөк, сүткорлук. Сүткорлук бул ислам кескин тыюу салган арам нерсе. Ислам динибиз адам баласынын дүйнө акыретинде зыяндуу жана коомго пайдасыз болгон үстөк, сүткорлук сыяктуу бардык нерселерге тыюу салган. Адилетсиздикке жол ачып, капиталдын белгилүү топтун гана колуна топтолуусуна жана калктын калың катмарынын акысынын тепселишине себепкер болгондугу үчүн сүткорлук адам акысына тиешелүү нерсе экендиги анык. Кыскасы, сүткорлук аркылуу табылган киреше арам киреше болуп саналат. Сүткорлуктан табылган акчаны жеш өтө чоң күнөө экендиги хадистерде баяндалат. Мусулмандар сүткорлук сыяктуу эле бардык арам нерселерге өтө этият мамиле кылуусу керек. Калк ичинде сүткорлук аркылуу байлык тапкандарда чыгаарын эскерткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындан ондогон кылымдар мурда эле айтканы бар. Адамдарга ушундай заманда келет, киши мал-мүлкүн адалдан же арамдан таап атканына көңүл бурбай баштайт. Дагы бир хадисте болсо, адамдарга ушундай замандарда келет, анда үстөк акча жебеген адам калбайт,
Жебесе да чаңы жугат. Үстөк акча жана сүткөрлүк жеке адамдын да, коомчулуктун да кыйрашынын bir себеби. Кимде ким сүткөрлүк аркылуу байлык топтосо, акырында баары бир жокчулук көрөт. Маалыматтын булагы Ахмад бин Хамбал. Кайсы бир коомдо сүткөрлүк кеңири жайылса, ал коомчулук милдеттүү түрдө каатчылыкка кабылат. Паракорчулук арасында тараган калк коркунуч менен жазаландырылат. Кайсы бир жерде зына кылуу көз көрүнө жасалып, үстөк акча ашкере желе баштаса, ал жердин калкы Аллахтын жазасынын келишине себепкер болушат. Маалыматтын булагы Табарани жана Хакимден алынган бул хадисти Мунаби Файзул Кадирде баяндаган. Сүткөрлүк менен жашагандарды Алла Таала Кур'ан китебинде жин чабылгандыктан тең салмагын жоготуп жинди болгондорго окшоштурган. Бул окшоштуруу абдан маанилүү чындыктарды камтыганын азыраак ойлонгон адамдар түшүнө алышат. Хадистерде болсо, бул дүйнөдө сүткөрлүк акчасын жегендер кыямат күнү курсактары чаандайып, жер чийген абалда тирилтилер. Эсеп майданында курсактарын көтөрүп жүрө алышпай бутташып чалынып, жер сүзүп кыйналып жүрөрү жана адамдардын баары буга күбө болору билдирилген жана кыямат күнү көтөрүп жүрө алгыс чоң курсактар сүткөрлүктүн белгиси экендиги баяндалган. Ошондой эле сүткөрлүк Аллах жана анын элчиси кескин тыюу салган жана ага каршы ачык күрөш жарыялаган нерсе болуп саналат. Кумар ойноо. Алла Таала кумар оюндарынын бардык түрлөрүн арам кылган. Кумар оюндары мамлекет тарабынан расмий түрдө мыйзамдаштырылган абалда да баары бир арам болуп саналат. Кур'анда кумар оюндары шайтандын балиттиктеринен экендиги билдирилген. О ыйман келтиргендер, арак, кумар оюндары, сыйынылган буттар жана төлгө жебелери шайтанга тандык балит иштерден. Ийгиликке жетүүңөр үчүн булардан сактангыла. Чындыгында шайтан арак жана кумар аркылуу араңарда душмандыкты жана өчөшүүнү пайда кылып, силерди Аллахты эстөөдөн оолактатып, намаздан тосууну каалайт. Эми булардан кол үзбөйсүңөрбү? Маида сүрөсү. Кумар оюндарына баш оту менен кирип алган адам такыр оңбойт. Кумар оюндарына массалык түрдө адаттанган калк да биротоло кыйрайт. Анткени кумар оюну Аллахтын да, адамдардын да акысын тепсегендикке жатат. Кумар оюндары бардык жагынан зыяндуу нерсе болгондуктан, мындай нерсе кеңири жайылган коомчулук шайтандын башкаруусуна чөгөлөп калган болот. Бул жерде билишибиз керек болгон маанилүү бир нерсе бар. Кумарда уттургандар жоопкерчилигин аткарбай, башкалардын ырыскысын арамга сарптаган үчүн адам акысын жеп, оор күнөөкөр болсо, уткан адамда эң чоң баленин астында калат. Анткени ал башканын акысын арам жеген болот. Ошондуктан кумарда уткан да, уттурган да абдан чоң күнөөкөр болот. Бул жерде дагы бир нерсени эске сала кетүү керек. Кумар сыяктанган ар кандай утуш оюндары жана лотереялык билеттер да кумар оюндарына киргендиктен, мындай нерсеге аралашууда арам болуп саналат. Ошондой эле демейки спорттук мелдештерде тикелей мелдешүү өткөргөн эки тарап бири-бирине шарт коюп, кайсы тарап уткан болсо, ошол тарап байгени төлөмөй болуп келишсе, бул кумар оюну катары арам болуп саналат. Байгени үчүнчү бир тарап берсе, анда кумар болуп саналбайт. Алдамчылык же кызыл кулактык. Эгерде адамдын жүрөгүндө ыйманы, ичинде абийири болбосо, Кудайдын жазасынан коркпосо, куу кекиртектин айынан калп айтып башканын мал-мүлкүн алдап алуу, тоноп алуу же уурдап алуу сыяктуу кылмыштардын эч биринен кайра тартпайт. Ислам эрежелеринин тартиби менен бекитилген адал соода сатыкта мусулман андай арам жоруктарга таптакыр жол бербейт. Динибиз соода сатык мамилелеринде керектөөчүлөрдүн укуктарын сактоого буйруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Мадина шаарынын базарында буудай сатып олтурган соодагерлерди аралап текшерип жүрүп, буудай салынган бир капка колун салып көргөндө, буудайдын ным экенин байкайт. Сатуучуга карап, "Мунун эмне?" деп кейигендигин билдирет. Сатуучу, "О Аллахтын элчиси, жамгыр тийип нымдалып калган болчу" деп актанганда,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdi aldagan bizden emes degen. Allah Taala Kur'anda töp ölçöp tuura tarazada tartkıla. Tarazada aldagandarga kanday gana ökünüç dep eskertken. Tarazadan aldığının başka atalışı bul uğuruluk desek жаңылышпайбыз. Uğuruluktun tübü korduk ekeni belgili. Dinimiz boyunca ölçöp je tarazada tartılıp satıla turgan tavarlarda biraz aşıkça berүү abdan жақсы iş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem satuvçularga karata satılçu nerseni ölçögöndö taraza taşın oorlotup aşıgı menen bergile dep buyurgan. Azırkı учурларда керектөөчүгө bir uçtandı je 10 çaktı gram etти aşıkça bermek turgay tarazada taktыкты сактоонун өзү кыйынга туруп жаткан заманда жашап жаткандайбыз. Базардагы айрым сатуучулар адам акысынан коркпой, эптеп таразадан кем тартып берип, алдап жеп калуунун айла амалдарын издешет. Албетте, бул ошол адам акысынын кандай гана оор азапка дуушаргыларын жана канча алдаган сайын ошончолук берекеден куру калып, иши терске айланарын билбегендиктен болуп жатканы анык. Кантса да күн өткөн сайын адам акысын жебеген ыймандуу сатуучуларыбыздын көбөйүп баратканына сүйүнөлү. Ыйман болбосо, адам дегенин желмогузга да айланары бышык. Соодагер өз товарынын артыкчылыктары менен кемчиликтерин керектөөчүгө толук айтып сатуусу керек. Товардын айып кемчилиги болсо, муну сатып алган адамдан жашырганы, ачык айтпай эптеп өткөзүп жиберүүнүн көйүндө болгону ыймансыздыктын белгиси. Ошондой эле кемчилиги бар товарды жарактуу товар менен бирге көз будамайлап сатып жиберүү же жарактуу товардын баасында сатуу мусулмандын кылар иш эмес. Бүгүнкү замандын чындыгы катары айтсак, соода сатык бизнес десе эле эң алды менен адам оюна алдамчылык, кызыл кулактык келе түшөт. Айрыкча көгүлтүр экрандарда адамдын көзүн ала чакмактаткан миң боектуу жарнамалар ар кандай товарлардын колдонулуу касиетин тим эле көкөлөтүп, апендинин кызындай ашыра мактап, көпчүлүктү ишендирүүгө болгон айла амалды колдонуп жатышканы адал сооданы арамга айлантып жиберүүнүн көрүнүштөрүнөн десек болот. Азыркы учурда жалпы калктын жана керектөөчүлөрдүн укуктук сабаты күн өткөн сайын өсүп бараткансыганы менен, көпчүлүк адамдар өз укугу бузулганда аны мыйзамдуу түрдө коргоонун жолун дагы эле таба албайт же биле албайт. Укуктук тала канчалык алсыз болгон күндө да адилеттүүлүк үчүн болгон аракетин жасоону өз милдетим деп билгендер аз. Албетте, адилетсиздиктин алдында үнсүз кала берүү бул акыйкаттыкка жасалган кыянатчылык. Товар өз баасынан ашыра кымбат сатылганда аларман зыян тартса, баасынан төмөн сатылса, сатарман зыян тартары жалпыга белгилүү. Товардын баасын нарктык талаптарга, анын өздүк наркына жана башка адилеттүү факторлорго карата белгилөөгө болот. Башкача айтканда, баа коюу абдан чоң жоопкерчиликти жана адилеттүүлүктү талап кылат. Анда сатуучу менен сатып алуучунун орток пайдага ээ болушу же экөөнүн тең зыян тартпастыгы каралууга тийиш. Эл керектөөчү зарыл товарларды эбин таап кымбат баага сатуу карапайым калк үчүн адилетсиздик болсо, өз баасынан өтө төмөн сатууда сатуучуга зыян алып келери бышык. Сатуучу товарынын сапаты, өзгөчөлүгү, наркы жана канча пайда түшүрөрү тууралуу чындыкка колушпогон калп нерселерди айтышы же товар тууралуу эскертип айтып коюуга тийиштүү нерселерди айтпай коюшу да алдамчылык болуп саналат. Ошондой эле товардын баасын, наркын жогору көрсөтүү жана аларманга ушул максатта психологиялык жактан таасир этүү үчүн мындан мурда бирөө баланчага алам дегенде сатпай койгом деп, же болбосо мунун баасы ушундай, мындан төмөн болсо мен зыян тартам деп алдап сатууда алармандын акысын тепсегендик болот. Соода сатыкта ушундай арам жолдор менен пайда табуу Кур'ани Каримдин мал мүлүктөрүңөрдү өз ара бузуку арам жолдор менен жеп албагыла деген буйругуна жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизди алдаган бизден эмес деген сыяктуу алдамчылыкка, калпычылыкка исламда жол жок экендигин билдирген каттуу эскертүүлөрүнө каршы келет. Мунун бул дүйнөдө жана акыретте оор жазасы болот. Анткени адам акысы негизи эле Аллахтын акысынан жогору тарары белгилүү.
İslam alımdары aldamçılık jana ailekerlik jolu menen tabılgan mal mülktün aram ekendigin, mындай жол менен келген кирешени пайдалануу адамдын ибадаттарына, жеке жана үй бүлөлүк турмушуна тескери таасирин тийгизе тургандыгын айтышкан. Эгерде ушундай арам табышка туйтунган болсо, аны бүт бойдон чып-чыргасын коротпостон кайрымдуулукка жумшоо зарылдыгын айтышкан. Ошондо да адам акысы маселеси толук чечилбей кала бергендиктен, андай кирешеден келген садака аркылуу күнөөсүнөн толук кутула албай тургандыгын айтышкан. Абу Ханифа, İmam Azam тууралуу бир шиңгил. Улуу имам Абу Ханифа илимдин бийик чокуларын багынткан алым эле болбостон, жакшы иштерде да алдына ат салдырбаган, адеп ахлактатан нукура өрнөк инсандардан болгон. Айрыкча анын соода сатыктагы калыстыгы, адилеттүүлүгү эл ичинде аңызга айланып, көптөгөн өнөгөлүү жакшы иштери тарыхта ташка тамга баскандай жазылып калган. Анын бирин гана бул жерде мисал катары келтире кетели. Абу Ханифа соода сатык менен турмушун камсыздаган, бардар инсан болгон. Бирок ал соода сатык иштерин жумушчуларына тапшыруу менен башкалар аркылуу жүргүзүп, өзү күн түн дебестен илим менен алып турушкан. Болгону сооданын адал жол менен жүргүзүлүшүнө кылдат көзөмөл кылар эле. Бир жолкусунда ал жардамчысы Хафыз бин Абдуррахманды дүңүнөн мага сатууга дайындап жатып, товардын түкүндөй кемчилик жактары бар, аны аларманга айтууну эч эсиңден чыгарба деп тапшырат. Хафыз товарды имам Азам белгиленген баада сатканы менен, анын кемчилигин аларманга айтууну унутуп калат. Муну уккан Абу Ханифа, товарды сатып алган адамды тааныйсыңбы деп Хафыздан сурайт. Хафыз болсо сатып алуучуну тааныбай тургандыгын жана өңүн да унутуп калганын айтат. Аны издеп тапкандан үмүт үзүлгөн кезде имам Азам адал соодага шек түшөрүн айтып, ошол товардан түшкөн кирешенин баарын садака кылып кайрымдуулукка иштетет. Анын ушундай такыбалыгы себебинен турмуш дөөлөтүндө да, руханиятта да берекелүү жашаган. Чайкоочулук, спекуляция. Спекуляция, же кыргызча айтканда чайкоочулук, жеңил жолдор менен баюуну көздөгөн арам сооданын бир түрү. Жеке өз пайдасы үчүн кызыл кулакты кылып, калкка керектүү буюмдарды ар кандай жолдор менен көп өлчөмдө сатып алып, ал нерселерге талап күчөгөн кезде баасын абдан жогору көтөрүп, элге кымбат сатуу динибизде арам болуп саналат. Анткени чайкоочулук керектүү буюмдардын бааларындагы тең салмакты, нарктагы нормалдуулукту бузуп жиберип, коомчулукту кымбатчылык менен муунтат. Кызыл кулак чайкоочулар демейки адал соода сатык менен алектенгендерге гана эмес, жалпы калкка зыян келтирип, жеке пайда үчүн далай адамдарды жарга түткөнгө даяр турушат. Андайлар өз пайдасын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюшуп, бааларды башаламан кылып, карапайым калкты качылыкка түртүп, сызга отургузушат. Арааны ачылган сайын эркин соодага бөгөт коюшуп, башкалардын соодасын башаламан кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чайкоочулук кылган арам жегиштердин абалы тууралуу товарды монополия кылып бир колго алгандар, катачылыкка баткандар деген. Башкача айтканда, андайлардын ишинде кылчалык туура нерсе жок, коомчулукка зыян гана алып келишет. Дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чайкоочулардын акыбети тууралуу мындай деген. Кимдир бирөө элге керек товарды 40 күндөн ашык базарга чыгарбай басып алса, ал Аллахтан алыс, Аллахтын жакшылыгы да андан алыс. Күнөөгө баткан адамдан башка эч ким сооданы монополия кыла албайт. Товарды басып албай, базарга салган адам ырыскысын табат. Чайкоочулук кылган адам каргышка калат. Кимдир бирөө мусулмандарды зыянга учуратып, азык-түлүктөрдү базарга чыгарбай басып сактап алса, Аллах аны айыккы сооруга чалдыктырат жана банкрот кылат. Маалыматтын булагы Ибн Мажа, тижарат. Кээ-бир товарларды базарга чыгарбай басып алып, же болбосо базардан кайра жыйнап алып, убактылуу каатчылыкты пайда кылуу, өзүнүн колундагы товарларын баасын көтөрүү үчүн, же болбосо чекене соода менен алектенүүчүлөрдү өзүнүн атаандаштарын зыянга учуратып,
erkin bazardan жок кылуу максатында товарды базардагы демейки баасынан арзандатып сатыкка чыгарууда чайкоочулук катары арам болуп саналат. Кыскасы чайкоочулукта чоң кичине, бай кедейдин баарынын акысы калат. Баалардын үстүндө ойнолгон товарларга кандайдыр байланышы бар болгон бардык адамдар тарткан зыянына жараша акысы да чайкоочуда кала берет. Кыямат күнү бардык иштер эң адилеттүү таразалар менен тартылган учурда акысы барлар өз акысын алууга даяр турушарын билебиз. Эч бир адам ал күндөгү эсептен кутула албайт. Ошондуктан Алла Таала тыюу салган. Кур'ан жана хадистерде бизге кайра-кайра катуу эскертилген андай жоосунсуз жаман жоруктардан алыс жүргөнү. Акылдуу адам өзүнүн түбөлүктүү келечегин алдын ала таразалап, өзүн акырет күндүн адилет сотуна таза бойдон алып барууну ойлору бышык. Акмак болсо нафсисинин жетеги менен кетип, куу кулкундун айынан чайкоочулуктан да кайра тартпайт. Керек болсо жакын санаалаштарын, тууган туушкандарында утурумдук пайда үчүн сызга олтургузушат. Кудай Таала бизди жамандыкка үндөгөн нафсибиздин жетегине ээрчибеген ыймандуу жарандардан кылсын. Сүткорлук менен карыз берүү. Кылымдардан бери адамзаттын башына бале болгон маселелердин бири дал ушул сүткорлук болсо керек. Муну кесип кылып алгандар башкаларга жогорку процент менен карыз берип, соңунда башкалардын кактабай канын соргон арам жеке адамдар жана кээ бир уюмдар болуп саналат. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде адамдардын акысын жеген сүткорлукка абдан катуу тыюу салынган жана акыркы пайгамбар болгон пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям да сүткорлукту абдан катуу айыптаган. Адамзат коомчулугу көзгө көрүнбөгөн татаал чынжырлар менен чырмалышкан сыяктуу абдан тыгыз байланышта жашары белгилүү. Анын кыйрашына ымала чынжырдагы бир тогонун бузулушу гана жеткиликтүү болушу мүмкүн. Дегенкиси адамга тандык ысык ымаланы жоготпой, бейпил жашап жаткан коомчулук арасындагы сүткорлордун тузагына илинген адамдар жана үй бүлөлөр орду толгус жоготууга дуушар болуп, материалдык жана моралдык жактан кыйраары белгилүү. Коомчулук өз ара жардамдашуу принцибинен ажырап, процентке акча берген ар кандай адамдардын жана уюмдардын алдоосуна кабылганда далай адамдар мындан катуу жабыркап, көңүл чөгүүгө кабылаттагы тамеки жана баңги заттарга, арак шарапка берилип жашоодон бактысын жоготкондор, ууру тоноочулар киши өлтүргүчтөр көбөйөт. Карызга баткан адамдар жашоодон тажап, коомдун кышы сыяктуу болгон үй бүлө ичинде тынчтык кетип, жубайлар ажырашып, балдар жетим болуп, адамдар арасында араздашуу күчөйт. Мына ошондуктан улуу жараткан биздин бактыбыз үчүн кам көрүп, сүткорлукка кескин түрдө тыюу салган. Ага байланыштуу оор жаза бар экенин эскерткен. Сүткорлуктун ордуна карзы хасан, башкача айтканда, пайызсыз, үстөксүз карыз берүү эң сонун иш экендигин билдирип, материалдык жактан кыйналгандарга мүмкүнчүлүгү барлар үстөксүз карыз берүүсүн жактырган жана зекет, садакалар аркылуу да коомдогу кыйынчылыгы барлардын ишин чечүүгө жол ачкан. Ошондой эле мындай өз ара көмөктөшүү жолунун адамды бул дүйнөдө дагы, аркы дүйнөдө дагы бактылуулукка жетелей тургандыгын сүйүнчүлөгөн. Уурулук. Уурулук динибизде чоң күнөөлөрдүн катарында саналган жана оор жазалар аркылуу алдын алуу көздөлгөн укук бузуучулук болуп эсептелет. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ууру кылган эркек жана аялдын кылмыштарына Алладан бир жаза катары алардын колдорун кескиле. Аллах толук жеңүүчү, ченемсиз даанышман деген. Маида сүрөсүндө. Бул сыноо дүйнөсүндө адам баласына ач көздүк, ысырапчылык сыяктуу сугалак сезимдер да берилген жана буларга баш ийбестик ыймандуулуктун талабы экендиги билдирилген. Маңдай тери менен ак эмгек кылгысы келбеген жана арамдан, адам акысынан коркпогондор, уурулук жолу менен болсо да, ошол сугалак сезимин тоюнткусу келишип, адам акысына киришет. Түпкүлүгүндө адамдын менчигиндеги нерсе кол тийгис болгондуктан, ага уруксатсыз кол созууга жол жок. Ошондуктан эч кимдин мал мүлкүн бирөө уурдап же тоноп алууга акысы да жок.
Adamdын kolun kesүү жазасы bir karaganda adiletsizlik, mıkaçılık sıyakты sezilişi mümkün. Birok kede birönün can üröp жүрүp mаңдай teri менен tapkanın же эң muhtaç bolup turgan кезиндеги janга çenegen nersесин uğrunun uğurdap ketişi kanday jaman joruk ekendigi eske alıngаны durus. Anın üstüne uğru başkalardın mülkün uğurdap gana tim bolboston, көп учурларда дагы башка кылмыштарга, оор зыяндарга жол ачары бышык. Uğrunun kolun kesүү жазасы bir үйүр mal uğurdaганга да, bir dana şirenke uğurdaganга da birдей колдонула берчү жаза эмес. Uğurluktun kölömüne, zalalına jaraşa dagı көп nerse eske alınуу менен gana тиешели organlar tarabынан жүргүзүлүшү мүмкүн. Кансeda uğrunun atı uğuru, коомчулуктун коопсуздугу, бейпилдиги жана жеке менчик укугунун кепилдикке ээ болуш үчүн бирге жаза, миңге сабак катарымындай жаза абдан адилеттүү экендигин билген о. İslam dinimiz mençik hukuktу korgоо маселеси өтө маанилүү экендигин баса белгилеп, дүйнө мүлкүн коргоо үчүн жанын берген адамдын шейит кетерин билдирет. Уурулукту бир гана материалдык өнүмдөрдү көз жаздым кылып уурдап алуу деп түшүнбөстүк керек. Анын мүлкүнө гана эмес, моралдык баалуулуктар жана ийгиликтерге да катышы бар экенин эстен чыгарбайлы. Мисалы, эң көп кезиккен кээ бир уурулар адамдын эң кымбаттуу убактысын уурдаса, кээ бир уурулар ар намысын, абийирин, атак аброюн жана башкаларды уурдашы мүмкүн. Кыскасы, уурулуктун түрү көп болуу менен катар, адам акысында ашкере тепсегендик болуп саналгандыктан, бул тууралуу сөздү узартып отурунун кереги да жок деп ойлойбуз. Паракорлук. Элибиздин түшүнүгүндө абдан жаман иштер катарында саналган бир топ кордуктар бар. Мисалы, дүйнө корлук, мансап корлук, жала корлук, напсы корлук, зина корлук, пара корлук, арам корлук жана башка. Бул кордуктар чындыгында эле адамды эки дүйнөдө кор кылып, анын абийирин айрандай төгө турган начар иштер болгондуктан буларга исламда катуу тыюу салынган. Колунда бийлиги же кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү бар адамды өз кызыкчылыгы үчүн бир нерсе жасатууга көндүрүү максатында ага мыйзамсыз түрдө акчалай же башка мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоону пара берүү деп атайбыз. Пара маңдай терсиз, ак эмгексиз келе турган арам нерсе. Аны берген дагы, алган дагы эч качан оңбой тургандыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө баса белгилеп, пара берүүчү да, пара алуучу да тозокто боло тургандыгын анык айткан. Паракорлук коомчулукта ыймандуулуктун, адеп ахлактын алтырашына шайкешип өөрчүй турган, жеке адамдар гана эмес, жалпы коомчулуктун жана мамлекеттин акысын жалмап жуткан жугуштуу даттардын бири. Адамдардын демейки укуктары бузулуп, жөнөкөй нерселер үчүн да паракорлуктун эшигинен өтүү дарты адатка айланган коомчулукта өз ара адамдык сый-урмат, коопсуздук, бейпилдик, ишеним дегендер жоголо баштайт. Адам баласынын жаны менен ар намысы кандай кол тийгис болсо, мал мүлкү да ошондой эле кол тийгис нерселердин катарына кирет. Маңдай терсиз арам акчага сугалактык менен көз артуудан улам паракорлук оорусу оожалгандыктан көп учурларда адамдардын менчик укугу кепилдикке ээ болбой калат. Жеңичинен жашырын жүгүртүлүп, бармак басты көз кысты жолу менен келген кирешеде эч качан береке да, жакшылык да болбойт. Анткени анда адамдын акысы, балким каргышы менен көз жашы да бар. Кызыл кекиртектин айынан, көр напсинин артынан пара алууга кыныккан адамда адилеттүүлүк сезими биротоло өчөт да, керек болсо акча үчүн абийирин да, ата мекенин да саткан айбанга айланып кетет. Ислам динибиз болсо адилеттүүлүккө, чынчылдыкка, абийир ыймандуулукка жана мекенчилдикке чакырат. Исламды бекем туткан жана ыйманын жеп койбогон адам гана ар жерде эл камын ойлогон, паракорлуктан алыс адам катары жашап, элине кызмат кыла алат. Абдан өкүнүчтүү жери, өткөн заманда турган элибиздин ар катмарында ылаңдай тараган паракорлук оорусу адыр күч алып турат. Бул дарт эл келечегин курутуп, башчыларыбызды адилеттиктен алыстаткан жана тозокко сүйрөгөн желмогу сыяктуу. Анткени парага кыныккан мамлекеттик кызматкерлер көбүн эсе өз кызматын адал аткарбайт. Мыйзамды сыйламак тургай уруу ойнобойт. Мамлекет жана коомчулук алдындагы жоопкерчилигин унутуп таштайт.
Kulkundan başkaga geyip koybogon, eldi aldap jegen eki жүздүү макулук болуп кетет. Натыйжада калктын нааразылыгын күчөтүп, бийликке ишенбөөчүлүктүн отун жагып, эл ынтымагынын ыдырашына алып келет жана мамлекеттин, элдин келечегине балта чабышат. Мындай жаман дарттан арылуу жолунда ар бир ыймандуу атул ар дайым адилеттүүлүктү туу тутуп жашоосу, паракорчулукка жигердүү каршы турушу абзел. Соода сатыкка байланыштуу адам акыларынын түрлөрү. Негизи исламда адал соода сатык абдан колдоого алынат. Ал турга ыймандуу, чынчыл, ишенчиликтүү жана такыба соодагерлер аркы дүйнөдө эң жогорку мартабаларга жетери хадистерде айтылат. Ошондуктан ислам соода этикасы деген маанилүү нерсени ар бир мусулман билиши абдан зарыл. Ислам соода этикасын тутунбаган соодагер арамга баткан соодагер болуп саналат. Жалпысынан тыюу салынган соода сатык түрлөрү дегенде, соодада же товарда кандайдыр бир бүдөмүк абал же шариатка төп келбеген арам соодалар тууралуу сөз болот. Тактап айтканда, соодалашкан тараптар эмнени, кандайча жана кайсы шарттар менен сатууну сатып алууну келишим учурунда анык билүүсү зарыл. Ошондой эле адамдарга зыяны бар жана калп айтып алдоо жолу менен соодаланган нерселер да арам соодага кирет. Башканын соодасын бузуу жолу менен соодалашуу. Хадисте эч ким мусулман боордошунун соодасын бузбасын деп буйрулган. Сатуучу менен сатып алуучу кандайдыр бир нерсени соодалашып, өз ара бүтүмгө келип жаткан учурда үчүнчү бири ортодон чыга калып, сатуучуга "Мен мындан ашыкчараак акча берейин" дегени же болбосо алуучуга "Менде мындан да жакшысы бар, сага арзан берем" деп чыга калган сооданы бузуу болуп саналат. Эгерде баасы так бычылып, соода бүткөн болсо, жогоркудай жорук менен сооданы бузуу анык арам болуп эсептелет. Тек гана аларман өз оюнан кайтса же уруксат берсе гана башкалар соодалашса дурус. Ислам укук таануучуларынын көпчүлүгү соода сатык келишимдеринде мусулман жана мусулман эместердин айырмасы жок экендигин, адам акысы маселеси экөөндө тең бар экендигин билдиришкен. Чындыгында эле ислам динибиз адамдарды тутунган динине карата бөлүп жарбастан укуктарын бирдей коргоо керектигин белгилеген. Базарга товар өткөзүүчүнү орто жолдон тосуп алуу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям шаарга товар алып келе жаткан сатуучуларды шаарга кире электе орто жолдон тосо чыгып товарын сатып алууга тыюу салган. Тыюу салынган бул соода эки түрдүү болушу мүмкүн. Биринчиси, соодагер орто жолдон тосуп чыгып шаарга келе жаткан товарды дүңүнөн сатып алып, жергиликтүү базарда мындай товардын жоктугунан пайдаланып, каалаган баада өткөзүү. Экинчиси, шаардагы товар баасын анык билбеген сатуучуларды орто жолдон тосуп алып, товарын базар баасынан арзан сатып алуу. Шаардыктардын айылдыктарга далдалчылык кылуусу, комиссионер болуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шаардык адам айылдыктардын атынан соода кылбасын, элди өз абалынча койгула. Аллах элдин бир бөлүгүнө башкалары аркылуу ырыскы берет деген. Буга бир мисал, айыл жерлеринде жашылча жемиштер, эт, сүт сыяктуу айыл чарба товарлары арзаныраак болгондуктан айылдык адам муну шаар базарларына каалаганча соодалай алат. Бирок муну айылдык адамдын атынан дасыккан шаардык соодагер жасай турган болсо, ал шаардыктардын муктаждыктарын жакшы билгендиктен өз наркынан көп кымбатка сатары бышык. Мындай комиссия шартына тыюу салуудагы максат товардын эркин соодаланышын камсыздоо жана элди зыянга учуратпастык болуп саналат. Айлакерлик менен бааны көтөрүп сатуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям товарды сатып алуу ниети жок адамдарды айла амал менен товарга кызыктырып алдап сатууга тыюу салган. Башкача айтканда, өтүмсүз товарды өтүмдүү кылып көрсөтүп, сапатсыз товарды сапаттуу деп жалган марка экендигин билип туруп мактап,
alarmandy aldap satуу ыкмасы dinibizde aram bolup sanalat. Antkeni bul adam akısyn ataylap jegen soda türü. Bugünkü gündäki bazarlarybızda Kıtaydın sapatsız tavarların Türkiýanyň je Russiýanyň jasalma en belgisin çaptay koyup, alarmandy aldap satуу dal uşunday aram sodaga giret. Albatta mınday aram sodany ıymandуу adam hiç kaçan bilip durup jasabaşı gerek. Oşonda ele aramga jol açkan soda satyklar da günökör kıların eskerke getkenibiz oň. İslam hukuk iliminde şarap öndürüçülörge жүзүн satуу aramga jol açkan sodaga misal katary görsetület. Oşol sıyaktu ar kanday aram nerselerge sebepker boluşu mümkün bolgon sodany kılbagan durus. Antkeni Allah Taala Kur'an-ı Kerimde jakşylyk işlerde jana takvalykta özara gömöktöşkülö, günögö jana duşmandykka gömöktöşpögülö degen Maida sürösünde. Adam akısına baylanıştı başka aram gireşenin türleri. Tömöndö gireşenin tıyı salıngan türleri eň obolu, Allah'ın buyruğuna karşı jollar menen tabılgandygy jana, adam akısına tiyешeli bolgondygy sebeptü, dinibizge töp kelbey aram kılıngan. Bulardy birden sanay gelsek, anda tömönküler. Bangi zattardy alıp satууdan düşkön gireşe. İslamda adamды mast kılучу alkogolduk içimdikler menen katar ar türlü bangi zattardy koldonuga jana alar menen sooda kılууga katı tıyı salınat. Albatta adamды uyatka kaltırgan, akılın tumandatkan jana eki düýnöde baktılуулuktan alıstatkan ar kanday aram içimdikler menen bangi zattardy başkalardın koldonusuna sebepker bolup, materialdyk, moraldyk jaktardan gıyroogo türtü da adam akısına girer bışık. Oşonduktan dinimiz aram nerselerdi koldonuga tıyı salı menen jeke adamdın asıl tabiatın, akıl es tunuktugun gorgonu maksat kılgan jana kalk arasında içkilikке berilүүgө, bangi zattarga göz karandı boluga, kılmıştуулukka aldın ala bögöt koygon. Lotereya utuş oyunlarından tüşkön gireşe. Kur'an-ı Kerimdeki Maida sürösünün 90. ayatında utuş jana kumar oyunlarına tıyuu salıngandygyny göröbüz. Kumar oyunlarının oynonu mınday koygonda, aga dalalat jasooda tuura emesligin Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bildirip, eger kimdir bir dosuna gel utuşalı dep aytsa, günösün juuş üçün sadaka versin degen. Demek, kazino, ruletka, lotereya oyunları, bukmekerlik, kengse açуу, totalizator karma sıyaktu aram joldur menen gireşe tabuga dinibizde toluk tıyuu salıngan. Bilbesте mınday joldur menen tabılgan akçany çıp-çırgasyn körötpöy, kayrımdуулuk jollarına jumşoga tuura kelet. Oşondo da günөөdөн toluk arılbayt. Antkeni adam akısı kutkarbayt. Soykuluktan jana uşuga baylanışlı joldordan gelgen gireşe. Soykuluk adam denesin sodalap, aram baylanış menen akça tabu jolu gana bolup kalbastan, al adam den solugun, ömürün korkunuşka duşar kılgan, abirden ajıratkan çoğun günö bolup sanalat. Al gerek bolsa komçuluktagı üy bile, din jana mamleket institutların, kızmattарын jokko çıgarıp, jalpıga birde kalıptangan adamgerçilik, abir, uyat, adaldık, işenim, ıntımagıraşkerlik sıyaktu, moraldyk jana etikalyk bağlуулuktарды tebeleyt. Kur'an-ı Kerimde zinakorlukka jana soykulukka katуу tıyuu salınıp, zinaga jakyn jolu bogla, antkeni al abdan abirsiz joruk jana jaman jol dep görsetület İsro sürösünde. Kıskası soykuluk menen alektengenler, bul aram jolgo başkalardı tatkandar jana soykular üyün açkanı plastiktın mamaşalары komçuluktun ruhani jaktan gıyrosuna, abirsizlik josundardın gengiri jayluusuna jana koomdun moraldyk jaktan çögüsüne sebepker boluşat. Anın kanday gana oor jazaga jana uvalga giripter kılaryny aytyp oturunun kajeti bolbosa gerek. Tölgöçülük, göz açıktık jana bakçılık jolu menen tabılgan gireşe. Tölgöçülördün göz açıktardın iş hareketleri jana bakçılık negizinen adamdardı aldap akça tabuunu maksat kılgan aram işler bolup sanalat.
Bular albatta adam akысын tepsö kılmışına giret. Allah'dan başka hiç kim gömüskön nerselerde jana gelecekte bile albayt. Göz açıklar menen bakşı tölgöçülөр bolsa, akşa üçün adamdardı aldap, adamlar arasında çok жерден gümön şek tudurup, üybülönün, uruk tuğandardan ıntımağın ıdıratıp, koğumçulukta ar kimden gümöndönö bere turgan darttуу psихологиянын kalıptanışına jol açışat jana dalay jaman işlerge sebepkер boluşat. Az sandağı ayrımdары buzuku jinder menen kızmattaşıp, eldin başın aylandırışat. Oşonduktan bularga abdan jaman ıpılastık katары İslamda katуу tыюу salıngan jana ушул жолдор менен табылган акча да арам болуп саналат. Farz болгон зекети берилбеген мал мүлк. İslamda belgilengen nisap ölçümüne jetken mal mülktün zeketini ajıratpastan, zeket bölügün mençigesi öz geregine jumşosu aram bolup sanalat. Zeket başkalardan akısı ekendigi Kur'anda açık bayandalgan. Başkalardan muraska bölüngen ülüşü. Muraska bölüngen mal mülktön başkalarga tegen ülüştü jeş aram. Bul başkalardan akıların tonop alуу sыяктуу ele iş. Biröөнүн erkinen tышkары күч менен atkartılgan alış beriş. Birөө özü kalabasa da başkalar tarafından korkutup, ürkütülüp, kısım jasalıp je күч koldonup alış beriş, soda satık gelişimi işke aşırılsa, dinimizde mınday gelişim mыйзамдуу bolup sanalbayt. Misалы biröөнүн мүлкүн кыйноо жолу менен мыйзамсыз сатып алуу арам мүлккө ээ болуу болуп саналат. Соода сатык кылган учурда касам ичүү. Соода сатык кылып жаткан учурда касам ичүүгө тыюу салынгандыгын бул хадистерден билебиз. О соодагерлер, шайтан менен күнөө, жалган касам менен куру сөздөр соодага үйүр. Андыктан соода сатыктарыңарды садака менен аралаштыра жүргүлө. Соода сатыкта касам ичкенден сактангыла. Анткени касам ичип саткан мал мүлктөн пайда көп түшүп жаткан сыганы менен акырында кууратып берекени кетирет. Маалыматтын булагы Бухари, Муслим, Несаи, Абу Давуд, Ибн Мажа. Демек соодада жакшыраак пайда көрөм же сатып өткөрүп жиберем деп касам ичкен туура эмес болуу менен катар эле сооданын берекесин да кетирет. Касам ичүү абалы эки түрдүү болушу мүмкүн. Биринчиси, сапатсыз товарды сапаттуу деп калп айтып же кытайлык марканын жасалма экенин билип туруп, түркиялык же эмираттык марка деп алдап, же болбосо товардын кемчилигин жашырып, же болбосо мага баланчага кымбат келген деген сыяктуу калп сөздөрдү айтып, анысына касам ичип сатууга далалаттануу. Албетте жалган сөз айтып, ага касам ичип берүү соода сатыкта гана эмес, андан башка ар кандай абалдарда да арам болуп саналат жана адам акысын тепсегендикке жаткандыктан оор күнөө болуп эсептелет. Экинчиси, товар тууралуу калп айтпаса да, товарды эптеп өткөрүп жиберүү максатында же соодасын жүргүзүү үчүн касам ичүү. Калп айтпаган болсо да касам ичип соода кылуу дурус эмес. Касам ичип соода сатыкты жакшы жүргүзүү мүмкүн, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, кийин баары бир сооданын берекесин кетирип, эки дүйнөдө жакшылыктардан куру калтырышы турган иш. Эркин атаандаштыктын талаптарын сактабоо. Эркин атаандаштык окшош товар өндүрүүчүлөр менен тейлөөчүлөрдүн базарга ого бетер сапаттуу өндүрүштү жана тейлөөнү сунуштоо жолунда өз ара жарышуусун билдирет. Базарда эркин атаандаштыктын талаптарын сактоо аркылуу таза жолдор менен жарышуу дурус, ал тургай керектүү иш. Анткени бул аркылуу өндүрүштүн жана тейлөөнүн сапаты жогорулап, керектөөчүлөрдүн мүддөсү аткарылат жана эл казынасы толо баштайт. Атаандаштыктын эки түрү бар. Биринчи, таза атаандаштык. Таза же адал атаандаштык биз жогоруда айткандай, өндүрүүчүлөрдүн жана тейлөөчүлөрдүн бири-бирине бут тоспостон, бири-бирин ар кандай мыйзамсыз адеп ахлакка туура келбеген жолдор менен анга түртпөстөн, эркин базарда бирдей мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, жарышка түшүүсүн билдирет.
Taza atandaşlık bar jerde bazar ekonomikasının katışuçulары bir-birine öz ara payda keltirip, gerektöçülөрgө köp türdü tandоо мүмкүнчүлүгү тууlat жана өндүрүш күчөp, баалар öz калыбын сактап, элдин турмушу оңолот. Ыплас атаандаштык. Бул экинчиси. Ыплас атаандаштыкта болсо, окшош товарларды өндүрүүчүлөр менен тейлөөчүлөрдүн кээ бирлери же топтору башкалардын базарга эркин катышуусуна кандайдыр бөгөттөрдү коюп, тек гана өз кардарларынын жана базардагы өз үлүштөрүнүн көбөйүүсү үчүн ар кандай ыплас аргалары колдонуу, өз өндүрүшү жана товарларынын сапаты тууралуу жалган маалымат жарнамаларды берип, атаандаштарынын товарлары жана кызматтары тууралуу кара пиар жасап, алардын базардагы үлүштөрүнө чек коюуга аракет жасоо же толугу менен банкрот болуусуна себепкер болуу. Бул сыяктуу иш-аракеттер динибизде туура эмес, оор күнөө болуп саналат. Анткени мындай ыплас ыкмалар менен жасалган соода сатык арам болуу менен бирге боордоштук акыларындагы жегендик болуп эсептелет. Адамдардын ортосунда өчөшүүнү, душмандашууну пайда кылып, соода монополиясына жол ачат. Өндүргөн товарларына башка атактуу фирмалардын жана товары өтүмдүү өндүрүүчүлөрдүн маркаларын, эн белгилерин чаптап сатуу же болбосо адамдар айыра тааный албагандай кылып, башкалардыкына окшоштуруп чыгарууда ыплас конкуренциянын катарына кирет. Анткени товарды маркага, эталонго айлантууга, базарга чыгарууга жана жарнамалоого далай акчасын короткон өндүрүүчү же ишкердин ак эмгегинин сокур тыйын коротпой туруп, ара жолдон пайдаланып кетүү башкалардын акысын жегендик болуп саналат. Кээ бирөөлөрдүн өз атаандаштарын базардан сүрүп чыгаруу үчүн же болбосо банкрот кылуу максатында, айрыкча өзүнөн алсызыраак конкуренттердин соодасын башаламан кылуу үчүн базар баасын атайлап түшүрүп жиберип, окшош товарды арзан баада сатыкка чыгаруу дагы ислам этикасына туура келбеген, утурумдук арам пайданын артынан өз ыйманын жегизген жаман жорук болуп саналат. Сооданы монополия кылуу же конкуренттерин алсыратуу максатында кыпындай ачкөздүк менен соода кылуу мусулманчылыкка туура келбеген. Исламдагы боордоштук, боорукерлик, ынсап кылуу принциптерине кайчы келе турган иш. Ал тургай мусулман эместерге да мындай жоосунсуз мамиле кылууга ислам жол берген эмес. Албетте, чындыкка төп келген товардын же тейлөөнүн сапатын туура тааныткан жарнамаларды берүүгө динибиз каршы эмес. Бирок чындыкка туура келбеген, айлакерлик, калпычылык аралашкан жарнамаларды таратуу туура эмес. Базардагы кандайдыр бир өндүрүштө, тейлөөдө же жумушта жалгыз мен гана болушум керек деп монополия кылууга умтулуу, ошол тармакта иштеген башка адамдардын же топтордун иштерине кандайдыр бир жолдор аркылуу тоскоолдуктарды жаратуу, монополия кылынган тармакта өзү каалагандай базар баасын коюу таптакыр туура эмес. Анткени мындай жорук керектөөчүлөрдү зыянга учуратып, алардын товарды жана бааны эркин тандоо укугун тебелейт. Мыйзам эрежелердин алкагында жүргүлгөн адал соода сатык, өндүрүш жана тейлөөлөр динибизге, эл жерибизге жана мамлекетибизге пайдалуу болгондуктан, мусулман адам ушундай максатта жасаган эмгегинен чоң сооп табат жана булар ибадат эмес болсо да, ибадат сыяктуу сооптуу болуп саналат. Албетте, ислам адеп ахлагына, этикасына төп келген соода сатыктардын сообу чоң. Байкаганыбыздай, динибиз соода экономикалык иш-чараларда да, жалпы коомдук алака катыштарда да башкаларга зыян келтирбөө, башкаларды иренжитпөө принцибин карманууну талап кылат. Мусулман адам өмүр бою адал жашап, ар бир иште башкалардын укугунун бузулушуна эч качан жол бербеши керек. Тилекке каршы көпчүлүк учурларда бул өтө маанилүү эрежени көз жаздымда калтырып койгондор бар. Адамдар көз жаздымда калтырганы менен улуу жараткан эч качан сураксыз калтырбай тургандыгы анык. Бирөөнүн акысын бар жерде кайдыгер карап, майда барат иш сыяктуу маани бербей кете берүү өтө чоң катачылык. Аллахтын алдында күнөөнүн маанилүү же маанисизи болбогону сыяктуу эле адам акысынын дагы чоң кичинеси болбойт. Адам акысы эң кичине болсо да өз ээсине кайтарылышы керек. Чайкоочулук, спекуляциялык иш-аракеттер.
Tawardын baalaарын arganday aylakerlik arkылуу götörüp жиберген spekulatsiялык иш-аракеттер dinimizde тура эмес. Бул башкалардын акысын жегендик болуп эсептелет. Абу Хурайрадан бизге жеткен хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шаардыктын айылдыктарга комиссионер болуусуна, товарды алуу ниети жок болсо да, товар баасын көтөрүү максатында аларман сыяктанып, соодалашууга жана эки адамдын ортосундагы соода бүтө электе үчүнчү бирөөнүн арага кирип сооданы бузуусуна тыюу салган. Ошондой эле хадистерде мынтип айтылат: эч ким мусулман боордошунун соодасын бузбасын, анын соодасына кийлигишип бааны көтөрбөсүн. Товарды сатып алуу ниетиңер болбосо, кардарларды тартуу үчүн калп эле бааны көтөрбөгүлө. Маалыматтын булагы Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Нисаи, Ибн Мажа, Дарими, Муатта. Азыркы ааламдашуу доорунун шарданында бүткүл дүйнөлүк экономикалык мамилелер, базар баасы кээде таасирдүү бирөөнүн бир ооз сөзү менен да чайпала түшкөн жана далай адамдарды зыянга дуушар кылган абалдар кезигүүдө. Тагарак айтканда, көп учурда эркин экономикалык мамилелер саясатчылардын таасиринде калууда. Анын үстүнө жер жүзүн жөө тумандай каптаган дүйнөлүк каржы каатчылыгы өкүм сүрүп жаткан учурда экономикалык мамилелер, соода сатык жана базар баалары адамдардын акыл оюн башаламан кылууда. Ошондуктан сөзү же иш-аракет аркылуу базар наркына таасир эте ала турган адамдар эмне айтып эмне кылып жатканына демейдеге караганда абдан маани бериши зарыл болот. Антпегенде убактылуу экономикалык чайпалуулардан, баалардын башаламандыгынан кытмыр пайдаланган спекулянт чайкоочулардын чырагына май тамып, карапайым жарандарды жана керектөөчүлөрдү материалдык кыйынчылыктарга дуушар кылышат. Башкача айтканда, каржылык каатчылык учурунда ички жана тышкы чайкоочулардын ооматы күчөп, өздөрүнөн башкага пайда алып келбей турган айла амалдар аркылуу элди кургуйга кулатууга аракеттенишет. Мындай ыкма менен бузулган укуктар адам акылары да оңойлук менен ордуна келе койбой турганы анык. Себеби кимге кандай чыгым келтирилгени так билинбей кала берет. Алган карызды өз маалында кайтарбоо. Бирөөдөн алган карызды өз маалында кайтаруу укуктук жоопкерчилик болгону сыңары динибизде адам акысына байланыштуу милдет катары саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колунда бар адамдын карызын төлөбөй кечиктирүү зулумдук деген. Карыз алышып беришүүдө келишилген өз маалында карызды төлөө абдан маанилүү. Кур'ан-ы Каримде карыз мамилелери атайлап кагаз жүзүндө жазылышы керектиги, күбө же кепил болуучу өңдүү далилди кубаттоочу аргалардын камсыздалышы дагы талап кылынган. Күнүмдүк жашоодогу алыш бериште, карыз жана соода сатык иштеринде көбүн эсе атайлап кагаз бетине түшүрүп жазуу салтыбыз жок экени белгилүү. Анткени эл арасында, айрыкча тааныш билиштердин арасында адамгерчилик үчүн карыз беришип алышып, же соода сатыкта өз ара ишенимге таянуу аркылуу кагаз жүзүндө атайлап тилгат жазууну ишенимден чыккан сыяктуу кабыл алышкандар бар. Негизи бул туура эмес түшүнүк. Кур'ан-ы Карим бизге акча карыз мамилелерде тилгат жазып күбөлөндүрүү керектигин буйрат. Анын үстүнө адам баласы унучак мүнөзгө ээ экендиги да эскертилип, сөзсүз түрдө жазма жана тирүү далилдерге маани берүү зарылдыгы баса белгиленет. Эгерде карыз же соода иштери Алла Таала буйргандай күбөлөрдүн алдында тилгат аркылуу бекемделбестен, ооздеки гана келишим түзүлгөн болсо, убакыттын өтүшү менен ар кимиси өзүнүкүн туура деп далилдегенге аракеттенип, балким мамилелеш дос тамыр, урук туугандардын арасы бузулуп, мусулмандардын ынтымагына доо кетиши мүмкүн. Албетте, мындай абал келип чыкса, адам акысы бузулары да анык. Ошондуктан Кудайдын буйругун аткарып, карыз иши жана алыш бериш иштери куш тилинде кагазга болсо да так жазылып, эки тараптан тең кол коюлса, эч кимдин көңүлүндө шекшинүү калбай, кийинки иштер дагы ызы-чуусуз, адам акысынан алыс бүтөрүндө да шек жок. Кур'андын бул буйругун ооздеки убадага ишенбегендик катары караган албетте туура эмес. Кат жүзүндө күбөлөндүрөлү деген адамды да жакшылык кылууду каалаган,
мамилеге так адам катары кабыл албастык, ага доома тартуу, анын акысын тебелөө болуп саналат. Алган карзын төлөй электигин билген адам карзымды бергенмин деп касам ичип, жанын жегени абдан чоң күнөө. Мунун убалы эки дүйнөдө жөн койбойт. Атайлап ушундай каталык кетирген адам бул күнөөсүн төлөө менен жуушу да кыйынга турат. Имам Шафийдин пикиринче, мындай катачылык кетирген адам карзын төлөгөн соң кафарат бериши керек жана бул кафаратты да жетишсиз болгондуктан Алла Таалага абдан көп тообо кылышы зарыл. Далдалчылык, комиссионерлик. Далдалчылык же ортомчулук башкалардын соода сатык иштерине ортомчулук кылуудан пайдага ээ болуу болуп саналат. Тагыраак айтканда, сатарман менен алармандын же болбосо өндүрүүчү менен керектөөчүнүн арасында ортомчулук кылып, аларды бири-бирине бетме-бет жолуктурбастан арадан пайда өндүрүү. Бул иш айрыкча учурубуздагы соода сатык иштерде абдан кеңири жайылган кесип абалына келген анык. Азыркы базар экономикасы күчөгөн учурда далдалчылардын жардамына да муктаж болору бышык. Кыймылсыз мүлктөрдөн баштап бардык соода тармактарында ал тургай ижарага батир издесең да далдалчылык кызматы даяр. Исламда адал соодага кеңири жол бар болгон сыяктуу эле, ортомчулукта да киреше адал эмгек менен табылышы талап кылынат. Комиссионерлик же далдалчылыкта соода этикасын сактоо абдан зарыл. Тагыраак айтканда, аларманды же сатарманды алдабастык, өндүрүүчүнү же керектөөчүнү зыянга түртпөстүк, товар баасынын ашыкча көтөрүлүп кетишине себепкер болбоо маселелеринде ортомчу өз жоопкерчилигин билиши зарыл. Антпесе адам акысына кирип калуу коркунучу бар. Эгерде далдалчы соода этикасынын одону бузуп, жогорудагыдай маселелерге маани бербесе, мисалы, ал эч эмгексиз, маңдай терсиз эле жеке пайдага жетүүнү көздөп, шылуундук менен өндүрүүчүлөрдөн абдан арзан алынган товарды керектөөчүлөргө ашыкча жогору баада сунуштаганды улантса, базар баасы оопсуз жоголлап кетишине себепкер болушу мүмкүн. Ислам динибиз бирөөнүн маңдай терсиз, ак эмгексиз пайдага туйтунусуна каршы. Соодадан пайда табууну ойлоп жаткан адам башкаларды да зыянга дуушар кылбашы керек. Исламдагы соода этикасынын өзөгү ушул.